Ар жылы 31 декабрда жаңы жылдык майрамды салюттар менен тосуп алуу адатка айланып калган. Мына ушул салюттардын жарандардын бири чөнтөгүн кампайтышса, экинчиси андан жабыр тарткан учурлар катталып келет. Азыр ушу жардыр ойноочу заттарды этият болушта пайдаланууда. Анан албетте бул пайдаланып жатканда жаш балдардын жанында чоңдордун, улуулардын болуусу шарт. Анан эгерде мүмкүн болсо, жардыр ойноочу заттардан баш тартсак дагы болот деп ойлойбуз. Кытайдан келген пиротехникалык каражаттардын сатылуусу да талапка жооп бербеген жайларда сатылууда. Бул багыттар боюнча чарада көрүлгөн. Ушул тапта эл көп жүргөн жайларда сатылууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө жаңы жыл алдында бир катар түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул иштер жаңы жыл убагында өрт кырсыктарын алдын алууга багытталган. Азыркы убакта Маданият жана туризм министрлигинин 26 объектиси текшерилди. Ошондой эле өрт кырсыктарына жол бербөө максатында 425 жай текшерилген. Аларга соода жана оюн зоок борборлору кирет. Мындан тышкары 182 мектепке жана мектепке чейинки мекемелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ал эми өрт коопсуздугун бузган 2 жаранга 20 000 сомдон айып салынган. 425 объектов хозяйствующих субъектов. Мына бул сиздер көрүп жаткан кытайлык компаниянын уруксат кагазы, тактап айтканда лицензиясы 2014 жылы алынган. Андан бери дээрлик 4 жыл өтсө дагы бир эле кагаз менен пайда көрүп келишүүдө. Базардагы сатуучулардын айтымында акчанын күчү менен ошол уруксат кагазынын мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес, мыйзам боюнча ар жылы каттоодон өтүп жаңылап турушу керек эле. Ал эми шаар тургундары болсо ашыкча чыгым келип жаткандыгын айтышып, алардын пайдасы жок экенин айтып келишет. Бийлик боюнча иш чара көрүлгөн жок. Алардын немесин эле колдоп атат. Биздин кыргыз элинин немесин колдогон жок. Негизи колдош керек да. Жаңы жылды фейерверксиз тосуп алууга көпчүлүгү макул эмес, бирок коопсуздук эрежелерин так сактоо зарылдыгы күч. Алымбек Бектурганов, Равшан Тойчиев, 7 канал, Бишкек.